Ар бир жайыт комитети өзүнүн ишин алып баруу үчүн жалпы төлөм катары түшкөн, жайыт акыдан төлөм катары түшкөн акчаларды, грант катары келген акчаларды башкарууну милдеттүү да. Ошонун жолдорун билиш керек, кандай сарпталыш керек, кандай киреше, кандай ушул жайыт комитетине жазылыш керек. Мына ушунун баары жайыт комитетинин негизги жумушу болуп эсептелет. Жайыт комитети жайыт пайдалануучулар бирикмесинин аткаруучу органы болуп эсептелет. Жайыт пайдалануучу бирикмесинин ишин алып барууда жайыт комитети өздүк чыгымдары болот. Анан жалпы жайыт пайдалануучулардын бирикмесинин кызыкчылыгында кеткен чыгымдар болот. Бул чыгымдар эки түргө бөлүнөт. Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин операциондук чыгымдарын жана жайыт комитетинин административдик чыгымдарын толук жабыш үчүн жайыт комитети келген кирешелер кайсы булактардан келип жабылыш керек, кайсы каражаттардан ошол тийиштүү статьялар жабылыш керек, толугу менен чечип алыш керек. Жайыт комитети өзүнүн бюджетин түзүп келүүдө биринчи кезекте кете турган чыгымдардын көлөмүн аныктап келиш керек. Бул кандай чыгымдар? Бул жайыт комитетинин эмгек акысы, бул жайыт комитетинин командировкалык чыгымдары, бул жайыт комитетинин жайыттарды байкоо жана баалоо жүргүзүү боюнча кеткен чыгымдары, бул жайыт комитетинин өзүнө керектүү иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн кеткен чыгымдар. Андан сырткары жалпы жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мүчөлөрүнүн суроо талаптарды аткаруу үчүн кеткен чыгымдар. Бул негизинен жайыт инфраструктурасын жакшыртуу, жолдорду, көпүрөлөрдү, мал суу ичүүчү жайларды куруу, оңдоо, ремонттоо. Андан сырткары ошол эки жайыт комитетинин малды жайытка чыгарууда ветеринардык тейлөөлөргө кете турган чыгымдар. Мына ушунун баарын чогултуп келгенде жалпы жайыт комитетинин бюджети түзүлөт, канча каражат керек экен. Анан жайыт комитети ушул жайыттагы чыга турган малдын санынын башына ылайык ошол канча чыгымды, канча каражат жабаарын чыгарып келип туруп жалпы бюджет түзүлөт. Бирок бүгүнкү күндө сырттан келген дагы бир мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул гранттык жардамдар. Жайыт комитеттери ушул булакты дагы бүгүнкү күндө активдүү пайдаланып келип атышат. Жайыт комитеттери көптөгөн учурларда ушул негизинен социалдык инфраструктураны жакшыртууга кеткен чыгымдарды ушул гранттык жардам менен чечип алып атышат. Кыргыз Республикасынын жайыттар жөнүндөгү мыйзамынын 11-беренесинин 2-3 бөлүктөрүнө ылайык жайыт пайдалануучулардан түшкөн бардык сумма төмөнкүдөй бөлүштүрүлөт. Бир бөлүгү жайыт пайдалануучулардын төлөмдөрүнүн бир бөлүгү жайыт комитетинин өзүнүн ишине жумшалат. Жайыт жерлерин жакшыртуу, жайыттардын инфраструктурасын жакшыртуу, андан сырткары жайыт комитетинин административдик чыгымдарын жакшыртууга кетет. Ал эми экинчи бөлүгү болсо бул жайыт пайдалануучулардан түшкөн жергиликтүү бюджетке кетет. Бирок жергиликтүү бюджетке багытталган каражат мыйзам талап кылгандан аз болушу мүмкүн. Бул айыл өкмөтүнүн көз каранды. Эгерде айыл өкмөтү жайыт пайдалануучулардан түшкөн каражатты өзү таба турган болсо, анда айыл өкмөтү менен келишимдин негизинде жайыт комитети түшкөн каражатты толук эле өз кызыкчылыгына пайдаланышы мүмкүн. Бул тууралуу ошол жайыт комитети менен жергиликтүү кеңеш биргелешип отуруп, ушул бюджет кандай сарпталат, жергиликтүү бюджетке канча акча талап кылат, ошонун негизинде келип чечиш керек. Жайыт пайдалануучулар бирикмесинде эки план түзүлөт. Биринчи план бул орто мөөнөттүк пландоо. Көбүнчө учурда бул 3-5 жылдык план түзүлөт. Бул орто мөөнөттүк пландын негизинде 1 жылдык план түзүлөт. Негизинен узак мөөнөттүү пландын ичинде жалпы жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 5 жылдын ичинде жалпы кандай үмүттөрү бар, кандай пландары бар, ошолор киргизилет. Бул план негизинен орчундуу чоң маселелерди камтыйт. Мисалы, ири социалдык инфраструктураларды, көпүрөлөрдү, жолдорду салуу боюнча маселелерди. Андан сырткары ушул жайыт пайдалануучулар бирикмеси жалпысынан бир добуштан көтөргөн маселелер ушу 5 жылдык планга киргизилет. Анын негизинде 1 жылдык план түзүлөт. Ошол эки 5 жылдын
пландын ичинен быйылкы жылы эмне жумуштарды аткарабыз, кайсы маселелер зарыл экенин өзүнчө бөлүп алып, анан ошол 1 жылдык план түзүлөт. 1 жылдык Жайыт комитетинин бюджетин карап келсек, анда төмөнкү статьялар болушу мүмкүн. Биринчиден, эң негизги маселе бул Жайыт инфраструктурасын жакшыртуу. Андан кийинки Жайыт комитетинин түздөн түз милдети бул жайыттардын абалын баалоо. Андан кийинки маселелер ветеринардык иш-чаралар, Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин же Жайыт комитетинин потенциалын жогорулатуу маселеси, кандайдыр окуу, семинар, жаңы бир билимдерди алып келүү. Анан түздөн түз бул административдик чыгымдар болобуз, эмгек акы, командировкалык расходдор, Жайыт комитетинин имаратын кармоого кеткен чыгымдар, коммуналдык чыгымдар деп коебуз. Анан негизгисинен салык төлөмдөрү жана социалдык чыгымдар болуп эсептелет да. Бул айтылып келген статьялардын баары ушул 1 жылдык Жайыт комитетинин бюджетин түзүп келет. Бюджет даярдалгандан кийин бюджет айылдык кеңештин кароосуна көрсөтүлүп, айылдык кеңеш бул бюджетке оңдоо түзөтүү киргизип бекитип бериш керек. Мисал катары биз Жайыт комитети түзүлгөн бюджетти карап көрөлү, бирок бул жерде берилген сандар мисал катары гана берилди. Ар бир Жайыт комитети өз чыгымдарын ушуга окшоштуруп өздөрү чыгарбаш керек. Мына бул жерде 3 ири чыгым турат. Бул Жайыттын инфраструктурасын жакшыртууга кеткен чыгымдар. Экинчи маселе бул малдын ден соолугун жакшыртууга кеткен чыгымдар. Жана 3-чү чоң статья бул административдик чыгымдар. Эми ар бир статьяга кененирээк токтоло кетели. Таблицада көрүп турабыз, жайыттардын инфраструктурасын жакшыртууга кеткен чыгымдар. Жайыттарды жакшыртуу максатында демонстрацияондук участокторду уюштуруу. 1 гектар жерге жалпысынан кеткен 20 000 сом чыгым сарпталат буга. Анын ичинен айта кетсек, Тосмого 10 000 сом, Жылаңач аттуу участкага кошумча себүү жүргүзүү буга 10 000 сом. Жалпысынан мына 20 000 сом. Экинчи статья бул 2 гектар жерге эсперсет себүү болуп атат. Жалпысынан буга 13 500 сом сарпталып жатат. Андан сырткары айылдын жанында сугаруучу жайды уюштуруу бул 50 000 сом. Малдын ден соолугун жакшыртууга кеткен чыгымдарды алып келсек, вет сервис түзүү 330 000 сом. Анын ичинде вет сервис пунктун уюштуруу үчүн контейнерлерди сатып алуу 80 000 сом. Контейнерди оңдоп түзөп жана ичи сыртын жазуу, жылуулоо, терезелерди киргизүү, эшиктерди киргизүү 150 000 сом. Эмерек муздаткыч жабдууларды сатып алуу жалпысынан 100 000 сом болот. Бул жалпысын эсептеп келгенде 330 000 сом талап кылынып атат буга. Эми административдик чыгымдарга токтолсок, эмгек акыны төлөө фонду Жайыт комитетинин жетекчисинин айлык акысы 5 000 сомдон 1 жылга 60 000 сом. Бухгалтердин айлык эмгек акысы 7 000 сомдон 1 жылда 84 000 сом. Жайыттардын корукчуларына 3 кишиге ай сайын ар бирине 500 сомдон 18 000 сом. Мындан сырткары социалдык фондко кетилген чыгымдар 17,25% түшөт, 27 945 сом. Айыл жанындагы корукчуларга 3 000 сомдон 6 айга берилеткен 18 000 сом. Аларга соцфонд, пенсиялык фонд төлөнөт экен. Бул 3105 сом. Транспорттук чыгымдар 1 жылга 60 000 сом каралган. Кеңсе товарлар, канцелярский товар 10 000 сом каралган. Андан сырткары салыктарды алабыз. Бул жер салыгы 15 000 сом. Эми Жайыт комитети жалпы бюджетин эсептегенден кийин ошол бюджетти каражаттарын кандай табыш керек? Каяктан табабыз? Макул, бир жагын донордон сурайлы, экинчиси өзүбүздөн кеткен чыгымдарды өзүбүз кантип табабыз? Мына ушуга токтоло кетсек. Жалпысынан Жайыт комитетинин бирден бир милдети бул айыл аймактагы малдын санын тактоо. Кой, эчки, уй, жылкы, эшек деген малдын түрүнө карата малдын санын алып топтоп келиш керек. Жалпы чыгымдар анан ошол малдын санына бөлүнүп, ар бир малга төлөнө турган акы чыгат. Бул төлөмдөрдү жөнөкөйлөтүш үчүн бизде шарттуу малдын башы каралган. Атайын токтомдун негизинде бекитилген жобо бар. Ушул жободо ар бир малдын түрү
шарттуу малдын башына которуу коэффициенти бекитилип берилген. Мисалы чоң бодо малдар бир шарттуу малдын башына түшөт. Жаш мал, бул деген торпокторду алып келсек, булар 0,7 коэффициенти, койлор, эчкилер 0,2 түзөт коэффициенти, бөөлөр 1 коэффициент менен түзүлөт.